Назарыңыздарда қаларлар маалымат программасының жиынтықтығы түрмігі. Студияда мен Дөлет Қанатбеков. Саламатсыздар ба. Алғаш программамызды қысқаша анонспен баштайбыз. Нокен районына кеміне таандық мал союучу жайдың санитардық авалынан начардығы елдің сынына қауылды. Ошарын 2019 жылға қарата бюджетінің долбору қоғамдық талқыға қойылды. Бюджеттен орылы балдар үшін сүтке делген қаражаттың бөлінбеу қалышы елдің наразышылығын жаратты. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылғазиев Өнөржай энергетика жер қазынасын пайдалану бойынша мемлекеттік комитеттің төрағасына сөгіш жариялап, орын басарларын қызматтан бошотты. Айыл банк тарауынан дыйқандарға жеңілдетілген насия беріле баштады. Бұл насияны қантеп алса болады. Қырғызстандан Өзбекстанға алма экспорты жанданды. 2018 жылдың ноябрь айынан бері сатыққа шыққан өме жеміштердің 80% қоңыш өлкөге шығарылған. Экстремистік материалдарды интернетке таратып, чет өлкө жарандарды Қырғызстандың паспорты менен камсыз қылып тұрған жаран қармалды. Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашкандай, ал берген документ менен Қырғызстандың аймагында жашынып жүргөн Борбордук Азия мамлекетинин биринин жараны дагы кармалды. Шектүү террористтик мүнөздөгү оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Аларга прокуратура органдары тарабынан кылмыш иши козголду. Кармалган адамдар УКМКнын тергөө камак жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Нокен районунун акимине таандык делген мал союучу жайдан чыккан жагымсыз жыт жергиликтүүлөрдү нааразы кылды. Ага кошумча өлгөн жандыктарды көмүүчү аңдагы калктуу конушка жакын жайгашып, нормалары эске алынган эмес. Аталган чайдын абалынан болсо мамлекеттик экотех инспекциясынын кабары жок. Ал эми анын ээси болгон район акими ызычуу жараткан мал союучу жайды толук жаптырып салмай болууда. Бирок ага жанаша жайгашкан өлгөн жандыктар ташталчу аң көйгөй бойдон калууда. Теманы аймакта кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай улантат. Жити урат мына. Кушанан чыкат. Бүргөндө айылындагы мал союучу жайдан чыккан калдыктар чуңкурга ачык эле ташталат. Кышкысын анчейин байкалбаганы менен күн ысык мезгилде андан чыккан жагымсыз жыт айлелин түйшөлтүп келет. Биз шу айылда жашайбыз, шу кушканадан 100 метр нарында. Шу жыты жай келгенде отуруш илажы жок. Нелер ачык, санитария гигиеналарга жооп бербейт. Биз бу жерде раса кыйналдык турасы. Чымын көпөйүп кетет жайында, иттер раса жашоо кыйын болуп кетти. Мал союлчу жайдын ээси тагыраагы Нокендин акими тургундардын айыптоолорун негиздүү деп эсептейт. Ошол себептен аны жаптырып салмак болууда. Бирок анын пикиринде мал союлчу цех жабылганы менен маселе толук чечилбейт. Анткени анын жанында өлгөн иттерди таштоочу атайын аң да бар. Андан мал сойгон цехке караганда көбүрөөк жагымсыз жыт чыгат дейт район башчысы. Азыр эми ошол жерде жыт чыгып атат дегенге мен элге каршы чыкпайм. Туура эле. Жыт көбүрөөк. Ошол эми жанында кушкана бар, жанында яма бекере курулуп калып, ошол бир жылда 2 жолу жолбун иттерди атуу иш-чарасы жүрөт. Ошо 150-200 чактуу канча ит атылган болсо, ошо айыл өкмөт тарабынан атылат бул ит. Ошол жерге ташталат. Азыр жыт ошол жерден чыгып атат. Чындыгында мал союлчу жай менен өлгөн жандыктар көмүлчү аң бир жерде жайгашкан. Алардын аралыгы болгону 20-30 метрди гана түзөт. Эң кызыгы аңды азыркы Нокен районунун акими 2016 жылы Бүргөндө айыл өкмөтүн жетектеп турган учурда өзү курдурган. Ит көбөйүп кетти дегенде ит ат ойноп, элге ит тапып таштайт. Ошону сасыгып азыр билинбейт азыр. Эртең жазга чыкканда сасып адам отуруп койт бу жерде. Наркы өзөгө 5 км 6 км отуруп койт. Мамлекеттик экотех инспекциянын кызматкерлери билдиргендей, өлгөн жандыктар көмүлчү жер калктуу конуштан дегеле бардык объектилерден 3 чакырымга чейин алыс болуусу шарт. Деген менен жогоруда биз сөз кылып жаткан объектилер калктуу конушка гана эмес, бири-бирине да өтө жакын. Андалар эмнеге ушул мезгилге чейин бир рет да текшерилип, жабылган эмес? Бул сурообузга мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлү төмөндөгүчө жооп узатты. Штаттан бизге официалдуу маалыматка тизмеге берилген эмес да. Алынган эмес. Азыр же бир заявителден бир заявление түшкөн эмес. Интернетке же бергенде жанам бизге бирөө арыз жазса, ушул жерди текшерип бер депчи. Текшерүүгө алабыз. Ээси келет, ээси менен бар жолугабыз, текшерүүгө киргенге укук алабыз да. Ошондо иненерин алабыз, аты жөнүн жазып базага киргизебиз да. Мына кийинки жылга же кийинки кварталга
текшерүүгө киргизип коебуз да. Көрсө, бул жайлар боюнча жергиликтүү бийлик ушул күнгө чейин бир да жолу мамлекеттик экотехинспекцияга маалымат бербептир. Айыл тургундары да арыз жазышкан эмес. Ошентип элди нааразы кылган мал союучу жай толук жабылмай болуп турат. Ал эми анын жанындагы атылып келинген жолбун иттерди көмгөн жердин тагдыры азырынча белгисиз. Анткени аны тийиштүү кызматтар эми текшерүүгө алган турушат. Анын жыйынтыгы менен гана башка жака которулуп, тийиштүү адамдарга чара көрүлмөкчү. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Бүгін Ош шаарында калаанын 2019 жылга карата бюджетинин долбоору коомдук талкууда талкууланды. Ош шаардык кеңешинин төрагасы билдиргендей, быйыл Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 127 миллион сом болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 20%га көп. Экинчи борбордун өткөн жылдагы бюджети 940 миллион сом болгон. Коомдук угуу учурунда жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева ВИЧке кабылган наристелерге берилүүчү сүт токтотулгандыгын айтып, жергиликтүү бийлик тез арада бул маселени чечүү керектигин билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Ош шаарынын 2019 жылга карата бюджетинин долбоору коомдук угууга коюлду. Иш-чарага Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, биринчи вице-мэр Сайыпжан Турдуев, Ош шаардык кеңешинин депутаттары, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаардык тургундар катышты. Жыйында бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тарабынан оорукчан балдардын сүт азыктарына берилүүчү акча эмне себептен алынып салынганы тууралуу суроо берилди. Алардын айтымында 2017-2018 жылдары каржылоо болуп келип, быйыл ал сумма токтотулган. Эмне үчүн 2017 жылы бул жерде статистика жазылбай калыптыр. 1000 баланы сүт азык менен камсыз кылганбыз. 2018 жылы 1200 бала сүт азык менен камсыз кылган. Анын ичинен 27 бала ВИЧ-инфицированы болчу. 2019 жылы 36 бала ошол менен ата-энеси ВИЧ-инфицированы болот. Бирок тилекке каршы бул финансирование жабылган үчүн биз быйыл ошол балдарга болгон сүт азыкты ала албай калабызбы деген коркунуч туудуруп атат. Биз ошол 2 миллион акчаны сактап берсеңер деген сураныш менен кайрылабыз. Анан комментарий берип койсоңуздар жакшы болот. Алар сүткө бөлүнгөн акча жаңы түзүлгөн Сулайман Тоо волейбол командасына бериле тургандыгы боюнча маалыматтар бар экендигин айтышты. Мындай суроо жаралып атат. Ошо молочный кухнядан эконом кылган акча Сулайман Тоо футболун, волейболун ачканы сарпталдыбы деген. То есть мындайча айтканда салыштырмалуу. Эмне маанилүү? Бизге Сулайман Тоо волейбол клубу маанилүү эле, же молочная кухня маанилүү эле. Сүт азыктар ишканасы бул 68 жылы Союз мезгилинде түзүлгөн. Ошол боюнча келатат, бир дагы эрежеси жок экен. Быйыл көңүл бурсаңыздар, 2 миллион 700 миңге бизге сунуштап келди. Бул акча кайда кетет десек, 2 миллион 700-дүн 751 миң сому зарплата кетет экен. Элестетип койду, 3төн 1. Дагы ага плюс сосмот кошулганда 950 миң болот. 1 миллионго жакын. 2 миллион 700 миң. Адан сырткары анын ичинен дагы 500 миң сому оборудование сатып алат экен. 200 миң сому здание ремонттойт экен. Өзү балдарга деп бөлүп аткан акчабыз 2 миллион 700 болсо, мынаке мен колумда факты, кимге болсо берем, тартып алыңыздар. 800 миң сом гана сүт алынат экен да, ошогочу. Жапар Ормонов бул боюнча туура эмес маалыматтар кетип жатканын, шаардык кеңештин депутаттары сүткө берилүүчү акчаны кыскартуу эмес, тескерисинче көбөйтүүгө макул экендигин кошумчалады. Бул каражатты жеткирүү маселесинин механизмин тактап чыга тургандыгын билдиришти. Туура эмес маалымат кетип калды. Шаардык кеңештин депутаттары кыскарткан эмес, тескерисинче аны көбөйтүп бергенге биз макулбуз. Убактылуу ошонун жеткирүү механизмин карап чыгуу боюнча азыр сунуш болду. Мүмкүн ушу социалдык кызматкерлер аркылуу үйүнө жеткиребизби? Себеби дагы бир маалымат үчүн кайсы балдар кимдер сүт алат дегенде так маалымат ала албадык да. Ошондуктан бул механизмди тактап азыр убактылуу берилип турчу сүттүн жана ушундай айлык акысын январдан бергенбиз федералдык кош. Калгандарын бүгүн механизмди так алып чыга турган болсо, биз керек болсо көбөйтүү, кыскартуу эмес, кошуп бергенге даярбыз. Ошондой эле жыйында шаар тургундары тарабынан коомдук ажатканалардын абалы, шаар ичиндеги сууат маселеси сыяктуу суроолор берилип, айтылган маселелер шаардык кеңештин сессиясында эске алына турган болду. Суу түтүүчүлөрдөн сугарса, шаар суу каналы айып салып атат да, бул барактарга бурап кетти. Ошол биринчи маселе. Адамдар үчүн үйлөр курулуп атат, сатка берип атат.
Бирок биздин бала чакабыз үчүн эч ким кам көргөн жок. Жыйында шаардын 2019-жылдагы болжолдуу бюджети 1 миллиард 127 миллион сомду түзөрү айтылды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 20%га көп. Шаардын быйылкы бюджетинин 41% социалдык маселелерге жумшалат. Анын ичинен билим берүү тармагына 386 миллион сомдой каражат бөлүнөт. Ош шаарынын бюджети шаардык кеңештин кезектеги жыйынында талкуулангандан кийин бекитилет. Чынарбек Алипбеков, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өнөр-жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетовго сөгүш жарыялап, анын орун басарлары Азизбек Орохов менен Сүйүнтбек Аликеевди берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотту. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Билдирүүдө буга коопсуздук кеңешинин жыйынында сөз болуп жаткан комитеттин жетекчилигине карата айтылган сын негиз болгону белгиленген. Өкмөттүн ген байлыктарды иштетүүчү маселелери боюнча атайын кеңешмесинде Абылгазиев өзү дагы бул комитеттин ишин сынга алды. Ал ген объектилерине болгон 2711 лицензиянын 2475-2013-2014 жылдары берилген. Ондогон лицензиялар бир адамдын колуна тийген. Кээде бюджетти толтурууга жамынып, лицензиялар көзөмөлсүз берилген. Тилге каршы силер бардык иштерди аткара алган жоксуңар деди. Өкмөт башы өлкөнүн байлыгын элдин жана өлкө экономикасынын кызыкчылыгына дагы пайдаланыш үчүн иштин жана жаңы механизмдерин иштеп чыгууга өзгөчө кылдат мамиле кылууга чакырды. Буга ким күнөөлүү? Сөзсүз түрдө ушул тармакты башкарып аткан адистер, ошол тармакты башкарып аткан биздин жетекчилер, ошон үчүн Эмил Кубатович, мен сизге сөгүш жарыялап. Азыр эми орун басарлар өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезип, арыздарын жазып беришиптир. Ар бир адисти талдап чыгышыбыз керекпиз. Канчадан бери иштеп жүрөт, кайсы кагаздарга кол койгон, ошол туура кол койгонбу, кол койгон эмеспи? Мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыкты жогору коюп, анан кийин өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жүргөн кызматкерлердин баарынан арылышыбыз керекпиз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди жаз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчысынын аппаратынан кабарлашты. Анда Кыргыз-Кытай мамилелери Си Цзиньпиндин аракетинин натыйжасында мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткени айтылат. Ошондой эле быйыл эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө жылы болоруна ишенерин билдирген. Кыргыз тарап Кытай менен тыгыз кызматташууга даяр экендигин белгилеп, сиз ушул жылы сиз менен жакын арада мамлекеттик сапардын жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында жүз көрүшкөнгө ниеттемин деп Сооронбай Жээнбековдун телеграммасында айтылат. Белгилей кетсек, Кытай бүгүн 5 февралда жаңы жыл жаз майрамын белгилөөдө. Картошка сатып алуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда өкмөттөр аралык келишимге кол коюлган эмес. Бул тууралуу Central Asian сайты жазып чыкты. Маалыматка ылайык, учурда өзбек ишкерлери картошканы Пакистандан сатып алып жатат. Кыргызстан картошканы бизге экспорттоо каалоосун билдирген. Бирок кыргыз картошкасы кымбат болгондуктан ишкерлер Пакистандан арзаныраак алып келип жатышат. Азыр өзбек базарына картошка жетиштүү деп билдиришкен булактар. Буга чейин өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн аймакты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев облуста 100 000 тоннадан ашык картошка сатылбай тургандыгын айткан. Эске салсак, былтыр өкмөттүн экспортту тууралуу убадасына ишенип картошканы көп айдап алган дыйкандар мээнети акталбай жаткандыгын билдиришүүдө. Алардын айтымдарында былтыр картошканын дөң баасы 16 сом болсо, быйыл 4,5 сом болууда. Картошка сатууда маселе болгону менен Кыргызстандын Өзбекстан мамлекетине алым экспорту жанданды. Ноябрь айынан бери сатыкка чыккан жемиштердин 80% коңшу өлкөгө сатыкка чыккан. Айыл чарба жаатындагы адистер алдыда дагы суроо талап жогорулашын божомолдошууда. Себеби Өзбекстанда негизинен мөмө жемиштер эрте бышат. Ал эми биздин ишкерлер жиналган түшүмдөрдү кампаларда сактоону колго алышкан. Теманы толугураак Нуржамал Баргыбаева улантат. Бул бөлмө сырттагы адамга кадимки кампа катары көрүнүшү мүмкүн, а бирок дубал шыптарынан бери бирдей температураны кармап туруучу жабдуулар орнотулган. Анткени сакталган алмалар ысыкта чирип, суукта үшүк алып кетпегидей болушу абзел. Себеби булардын дубалдарына дагы, полго дагы, потолокко дагы бардыгына атайын тиешелүү ысыкты же мыздакты чыгарбай турган материалдарды коюп туруп жасаганбыз. Ошондуктан бир гана азыраак гана энергия кетет. Аз электр энергиясы менен биз нормальный эмеде сактап алабыз алмаларды.
Абибилла Козыевдин муздаткыч кампасында азыр 50 тонна алма бар. Аларды 2-3 бөлмөгө ажыратып койгон. Себеби алмаларды сортуна карап 1 градустан 7 градуска чейинки температурада сактоо керектигин айтат. Бул жердеги алмалар ноябрь айында терилип келинген. Маселен, бул алманын сорту Смиренка деп аталат экен. Бул сорттогу алманы үй шартында март айына чейин сактоого мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул музканадагы 3 градустук температурада май айына чейин сакталат. Ишкер киреше алууда алма жыйноого кылдат көңүл бурат. Тактап айтканда, жерге түшкөн алмаларды ыргытып жибербей, жарактууларын өзүнчө сактап жатат. Жаз жай айларында иргеп, жергиликтүү базарга, анан башка мамлекеттерге сатыкка чыгарууну пландоодо. Мына алда жерге түшкөн алмалар, мына анча-мынча неме түшкөнү болгон, калгандарын мынакей жакшынакайларын сорттоп туруп пайдаланса болот. Ушуну эми азыр жакында биз дагы кичине убакыт бар. Февралдын аягында буларды бардыгын негизинен бир 4 түргө сорттолунат. Майдалары өзүнчө, базарга кетчүлөр, кээ бир алдыңкы, булардын ичинде мындай жакшынакай алдыңкылары турат, кээ бир жакшыналары кетет алыска. Биздин балдар дайым ушун немелерди, жакшына алмаларды Казакстандын Чимкент шаарында, Астана шаарында, Алматы шаарында, Тажикстандын Душанбе шаарында сатып үйрөнүп калышкан. Ош облусу боюнча бул сыяктуу 16 муздаткыч кампа бар. Алардан бул күнгө чейин 508 тонна алма экспортко чыкты. Мунун 313 тоннасы коңшу Өзбекстанга сатылган. Бул көрсөткүч айыл чарба борборуна катталганы гана. Адистер экспорттун көлөмү мындан да көп экенин айтышууда. Ошондо негизинен алма сатып алууга Өзбекстан мамлекети кызыктар. Бирок баягы Европага чыкканга азыр убакыт бизге неме мүмкүнчүлүк берген. Эгер каалай тургандар болсо, Европа мамлекеттерине кеңири өзүнүн продукциясын алмаларды алып чыгып саткан укугу бар да. Бизде таможнялардан жеңилдиктер берилген. Таможнялардан өткөндө ошо мурдагы неме боюнча бизге кыйла жеңилдиктер бар да. Баягы эл аралык мисал ала турган болсок, аларда баягы таможняда кошумча нарктар төлөбөйт. Ошо эл катары баягы бизде мына СНГ мамлекеттерине өтүп атпайбы? Ошого гана салыктарды гана положенный мыйзам чегиндеги салыктарын гана төлөйт да, башка төлөмдөр төлөнбөйт да. Айыл чарба жаатындагы адистер алдыда экспорттагы жогорулашын болжолдошууда. Себеби Өзбекстанда негизинен мөмө жемиштер эрте бышкандыктан кеч күздөгү жемиштерге суроо талап күч болот. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Айыл чарба тармагын колго алып, мал багып дыйканчылык баштайм дегендерге мүмкүнчүлүк. Айыл чарбасын каржылоо 7 долбоорунун алкагында дыйкан фермерлерге насыя бериле баштады. Долбоор 60 айга чейин уланып, 6% үстүк менен берилет. Аны менен катар чет өлкөдөн алынган асыл тукум малдардагы 10% насыя менен берилет. Эт, сүт багытындагы кунажындарды эми сырттан алдырбай эле фермерлер Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан алса болот. Толугураак кийинки сюжетте. Баткен шаарында сүттү кайра иштеткен ишкана жок, бирок ага болгон талап жогору. Ал эми сүт азыктарын кошуна Тажикстандан алып чыгышат. Мындай абалда элди сүт менен камсыздоо негизги маселе. Аны жөнгө салуу үчүн Баткен шаарынын тургуну Айжигит Жумабаев сүт багытындагы уйларды багып, сырьё чыгарсам дейт. Бирок буга чейин облус аймагында бул багыттагы уйлар жоктугунан маселе болуп келген. Короо салып эметтим, өз күчүм менен ушул мурда эле ушундай мал чарбачылык менен алектенеп эметели, бирок аз пайыздагы кредиттер эмелер жок болгондуктан ушундай эме тоскоолдуктар болуп көптөгөн документ эмелери боюнча кыйын болгон. Эми Айжигит Жумабаев сыяктуу фермердик кылууну каалаган жарандар Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан эт сүт багытындагы асыл тукум малдарды 10% насыя менен ала алышат. Чет жактан келген кунажындар 5 жылга чейинки мөөнөттө гана берилет. Жылдын башы менен, январь айы менен 59 баш Россиядан алынып келинди. Бул 59 асыл тукум малы биздин климатка ыңгайлаштырып, адаптациялаштырылып туруп, анан кийин биздин дыйкан фермерлерге берилет. Мындан сырткары айыл чарба багытында балык, бал, жашылча, картошка, тамеки, төбүрчак сыяктуу өсүмдүктөрдү өстүрүп, дыйканчылык кылууну каалагандарга 6% насыя бериле баштады. Ал эми бакчылык, токойчулук, күнөскана иштетүүчүлөргө 8%дан берилет. Дагы жанакыл айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө да берилет 6% менен 3 жылга чейин. Ошол мөөнөтүн узартылды. Жанакыл асыл тукум малды алам дегенге, жана токойчулук менен бактарак өстүрөм дегендер 5 жылга чейин де берилип атат.
атат, анан жанакы жеңилдетилген убакыты дагы созулуп атат да. Мында 500 000 сомго чейинки акча каражаты 18 айга чейин күрөөсүз негизде берилет. Бул айыл чарбасын каржылоо 7-долбоорун алкагында иштелип, ага мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнгөн. Насыя берүү февраль айынан башталып, тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абдулгазиев кол койду. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил, Ынтымак, Баткен облусу. Региондарды өнүктүрүү жана санариптештирүү. Кара Суу району боюнча 4000 көгүлтүр отун пайдаланган абонент бар. Эми көгүлтүр отун пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдү Кара Суу шаарында эле жүргүзсө болот. Бул үчүн атайын Кара Суу газ эксплуатациялоо кызматы өз кеңсесин ачты. Кеңсеге келген ар бир кардар төлөм иштерин жүргүзө алат. Эгерде көгүлтүр отун пайдаланууда көйгөйлөр болсо, адистер кеңештерин дагы беришет. Бул бөлмөлөрдө ар бир кирген кардар үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Көгүлтүр от үчүн төлөмдөр бирдиктүү терезенин жардамында жүргүзүлөт. Каражатыбыз жок. Но биз Россиядан даяр труба алабыз, счетчик алабыз, бардыгын даяр бизге алып келип берет. Биз только ошо менен иштейбиз да. Кара Суу районунда буга чейин атайын кардарларды тейлүүчү жай болгон эмес. Эми Кара Суу газды эксплуатациялык кызматы кеңсесинин ачылышы Кара Суу районунун тургундары үчүн күтүлбөгөн саамалык болду. Атайын кардарлар отуруучу залы, төлөм кабыл алуучу касса да бар. Көгүлтүр от боюнча кандайдыр бир көйгөй жаралса, аны жеринде чечүү үчүн мында атайын адистер иштешет. Офиси юбилейный кичи шаарчасында домдордун астында бир кичинекей эле 2 бөлмөлүү офис болгон. Бирок аны эми офисте деле уже тил барбайт да, состояниясы бир аз анча деле эмес болгон. Газпромго рахмат, ушундай чоң эле имарат салып, акча төлөгөнүдөн аяка баяк бул жака барып, базарга барып кыйналып жүрчүбүз. Газпром Кыргызстан компаниясы буга чейин Кара Суу шаары жана Сабай айыл аймагы биригип 4000 абонентти көгүлтүр от менен камсыздап келген. Мындан кийин кардарлардын санын көбөйтүү максатында жаңы ачылган кеңседе көгүлтүр отко улоо иштери да жүрөт. Дээрлик бардык газ жарандарга, абоненттерге биздин газ боюнча бардык маселелерин өз убагында тез жана эффективдүү ушул жерге келип чечип, жана газ тармагына кошулуу боюнча жаңы абоненттерге дагы жакшы шарттар түзүлдү десек болот да. Эскерте кетсек, Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан Кыргызстандын бүткүл аймагын масштабтуу көгүлтүр оту менен камсыздоо иштери 2014-жылдан бери жүргүзүлүп келе жатат. 5 жыл аралыгында бир канча инвестиция тартылган. Аткарылган жумуштардын саны 2015-жылдан тарта ушул күнгө чейин 23 миллиард сомду түзгөн. Эми мындан ары дагы 5 жыл аралыгында инвестициянын көлөмүн 28 миллиард сомго көтөрүү көздөлүүдө. Ал эми Кара Суу району боюнча быйылкы жылга дагы 2000ден ашуун абоненттерди көгүлтүр отко улаган. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.